могу мектеп интернаттагы балдар үйүндөгү балдар боюнча жана ата энеси жок балдар боюнча көзөмөлчүлүгү жок балдар боюнча да алардын пособиясы ушул күндө кантип берилет, кимге берилет, алар ошо интернатты же окуу жайына бүтүп чыккандан кийин колуна акча тиеби? Себеби мен билишимче ошо жетим балдар акчасы жок чыгат да ошол окуу жайдан же ошол мекемеден. Кээде ошо айтып калат, кээде 1000 сом деле ошо колуна карматып араң чыгарат директорлор, колунда акчасы жок, көчөгө эле чыгарып калат депчи. Азыркы күндө кандай ошо пособия, кантип алышат? Ким чогултуп берет алардын акчасын? Махабат Эргешовна, ошол балдар, интернат типтеги балдар үйлөрүндө опекун болуп, ошол жетекчиси эсептелинет. Бирок булар атайын ошо балага банктан өзүнүн жеке счетун ачып, ошол жака накопительный счет ачып, ошол жака салып туруш керек. 18ге же болбосо ошол мекемеден чыкканда ал ошол акчага ээ болуш керек. Биз азыр мынабу база дуит деп айтып атпайбызбы? Ошол жерде бүт балдардын учетун алдык, алардын статусун алдык дедик. Ошонун алкагында ушул иштер дагы баланын укугу кандай корголуп аткандыгы биздин түздөн түз бирден бир мындай маанилүү маселелерден же мындай милдеттерден десем болот да. Улуктоо Ичбаевич, азыркы күндө колдоруна акча берилбейт да, булар мүмкүн ушул кезде мындай иштетип коюшу менен анын акчасын коротуп коюшат да, ошо балдарга иштеткен болупчу. Жок, бул эгерде андай факт болсо, бул уголовно наказуемый. Факт эмес, өздөрүн алып берет, бирок баягы балдар азыркы күндө аларга жетиштүү да бар элечи, мамлекет камсыздап атат. Жанагы гуманитар жардам келип турат, аларга акча мындай керек эмес да, аны чогултуп берсе, чогултуп бериш керек. Ошону бербейт азыркы күндөчү. Айтайын дегеним да. Биякта билим берүү министрлигинен барбы? Надира Сынташ. Улуктоо Ичбаевич, Надира Сынташын отурасыз эми маскада тааныбай жатам. Ушул нерсени бир мындай аябай катуу көзөмөлгө алып чечип берсеңиздер, балдар чыкканда колдоруна берип, бир жол көрсөтүп, үй жайды арендасын мындай чечип берип, ошол акчаны карматып, үйрөтүп, ушул багытта чогуу чечип берсеңиздер. Урматтуу Махабат Эргешовна, азыркы биздин нормалар боюнча ар бир ошол жетимге банкта өзүнүн ага счет ачылат. Ошол счетко мамлекет... Надира Сынташовна, кечиресиз, мен кемчиликтерди айттым, сиз стенограмманы карап кайра окуп, ушуну чечип берип коюңуздарчы, аягына чыгып бериңиздерчи. Махабат Эргешовна, мен ушул боюнча атайын сизге бир маалымат берейин. Канча бала бар, быйыл бүтүп атат. Канча акча менен чыкты, былтыры канча бала бүттү, канча акча менен чыкты. Мен кошумча бир сизге маалымат берейин. Ошону бериңиздер. Андан сырткары мына ТЭК деген бар эмеспи, врачебно-трудовая экспертная комиссия деген. Ошол кайсы министрликтин карамагында? Биздин министрликтин карамагында. Эмне үчүн жанакы мындай кээ бир органдар ампутация болгондон кийин деле 5 жыл ичинде ошонун инвалидациясын тактап, ушундай бир процедура бар экен да, 5 жыл ичинде тактап бериш керек экен жанакы оорулуу инвалид жаранчы. Жок, андай норма жок. 5 жылдын ичинде тактап берсин деген андай норма жок. Бизде форма 88 деп медициналык мекемелер жазып бергенде бизге экспертизадан өтөт, анан муну мөөнөтү менен кээ бир оорулар боюнча 1 жыл, кээ бирлер боюнча 2 жыл, кээ бирлерге сразу бессрочно кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Өткөн жумада биз атайын ушул жобобузга өзгөртүүлөрдү киргиздик. 187 оору боюнча биз баягы мөөнөттөрүн узартуу же сразу бессрочно кеткенге толук мүмкүнчүлүгү бар. Андай 5 жыл аныкташ керек. Улуктоо Ичбаевич, мен ушундай жооп алып, ошондой турбай деп мен ыраазы болуп калгам. Бирок мына кечээ күнү мага кат жазды. 5 жыл, 5-жылы бутунан онкология болуп, буту кесилген бала 10 секунд. 5-жылы келип ошону кайра алып экен да? Эмне үчүн бул элде башкача эмне, биякта башкача маалымат бересиз? Махабат Эргешовна, биз мындай түшүнүшүбүз керек. Онкология болсо эле муну пожизненно берип мүмкүн эмес. Буту кесилген болсо инвалидация алыш керекпи?
Махабат Эргешевна, мөөнөткө белгиленет, ошол мөөнөттөн кийин аныкы прогрессировать этип, маселен экинчи группа алган болсо, биринчи группа алышы мүмкүн. Бул жерде эгерде биз экинчи группа менен төлөй турган болсок, ал инвалиддин укугуну бузабыз биринчи жагдан, же болбосо ал сакайып кетиши мүмкүн. Биринчи группадан экинчи группага түшүшү мүмкүн. Мен мына чет өлкөлүк сиздерге немени мисалды айтып коеюн. Ошо путу жокторго протез коюп берсе, толугу менен баягы реабилитация кылып, сен баягы инвалидностьты алгандар да бар да. Biz hazır международный неме менен кетип атабыз, квалификация менен. Ошондуктан бул жерде маселе жок. Азыр мына кечээки акыркы алган токтомубуз менен дагы бул жакта бир топ маселелер чечилет. Мен айтып атпаймынбы? Муну биз атайын ошол инвалидтердин коому менен чогуу иштеп чыктык, баягы Сет Жаңырык деген. Аларга мен толук менен ушу мүмкүнчүлүктү бердим. Жумушчу топко киргиле дагы ушул силердин укугуңар бузулбагандай кылып чогуу иштеп чыгайлы деп, ал өткөн жумада токтом кабыл алынды. 10 секунд. 10 секунд. Улут Ойчубаевич, мен сизге болгон фактын айтып атам, ошондо элди кыйнап атабыз. Мен сизге ошону дагы көрсөтөйүн дагы. Биякта бирок биякта башкача сүйлөнүп атат, сиякта иш жүзүндө башкача болуп атпайбы? Мына баары сонун, баары жакшы, мындай 5 жыл ошол бала буту кесилген бала кантип буту өсүп чыксын ошол онкологиядан кесилип? Махабат Эргешевна, 5 жыл мен айтып атам, мына онкология ар бир оорулар боюнча 2 жылга же 5 жылга, эгерде ошол сакайып, айыгып кеткен болсо, биз аны алып койгон учурлар да бар, инвалидностьтычы. Себеби бардыгы эле онкологический больнойлор ошону менен өлүп кеткен жери жок да, кайра восстановление болгондор да бар, Кудайга шүгүр. Ошондуктан биз мына мөөнөтүн коюп, эгерде калган болсо, баягы прогрессировать эткен болсо, балким биз даже группасыны чоңойтуп да беребиз да. Мен мына акыркы айтып атпаймынбы, кечеги жумада алган токтомубуз көп маселелерди дагы бул жаатында мындай жөнгө салат.